Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде нарын жаңылыктар маалымат топтому менен тааныштырып, студияда мен Жазгул Субалиева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы мүнөттө. Нарын шаарында салынып жаткан ипотекалык үйлөрдүн курулушу күнү түнү жүрүүдө. Курулуш учурда кайсыл баскычка жетти? Экинчи этажын бүтүп, үчүнчү этажга көтөрүлүп атышат. Облустун социалдык экономикалык абалын көтөрүү үчүн көмүскөдөгү көйгөйлөр аныкталды. Алар кайсыл тармактарда? Андан тышкары бизде кышкы туризм жакшы колго алынбай атат. Кышкы туризм такыр эле жок болуп атат. Келерки жаңы окуу жылы менен өлкөдөгү мектептер 12 жылдык билим берүүгө өтөт. Бул үчүн облуста кандай даярдыктар көрүлүүдө? Методикалык багыт берүү максатында ушул иш-чараны өтүп жатабыз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайры иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Жалал Абад облусуна болгон иш сапардын алкагында аймактагы ирригациялык долбоорлордун жүрүшү менен жеринде таанышты. Көчмө жыйындын жүрүшүндө облустун аймагында курула турган ирригациялык объектилердин абалын көрдү. Жыйындын жүрүшүндө Бакыт Төрөбаев президент тарабынан ирригация тармагын өнүктүрүүгө байланыштуу бир катар тапшырмалар берилгенин белгилеп, 2025-жылы бул тармакка мамлекеттик бюджеттен 5 миллиард сом бөлүнүп, анын негизинде 10 ири инвестициялык долбоор ишке ашырыларын маалымдады. Ошондой эле климаттык өзгөрүүлөрдү эске алуу менен эгин айдоо түзүмүн кайра карап чыгуу, сууну үнөмдөөчү технологияларды кеңири киргизүү зарылдыгын кошумчалады. Буга чейин бетон тартыштыгынан иш ыргагы кечеңдеген Нарын шаарындагы ипотекалык үйлөрдө курулуш кайрадан кызыды. Учурда бардык блоктун 3 кабаты көтөрүлүүдө, үйлөр бардык шарты менен бүткөрүлүп, кезекте турган жарандар үчүн 25 жылга чейин бөлүп төлөө жолу менен тапшырылат. Курулуштун жүрүшү Норuz Абылаев көрүп келди. Нарын шаарындагы РТС чөлкөмүндөгү салынып жаткан мамлекеттик ипотекалык турак жай комплексиндеги үйлөрдүн 3 кабаты көтөрүлүүдө. 4 блоктон турган 9 кабаттуу үйлөрдүн быйыл күз айларында дубалы толук тургузулуп, чатыры жабылат. Азыр бардык 4 блокто тең экинчи этажды бүтүп, үчүнчү этажга чыгып атабыз. 20 күн болду келгенинечи. 20 күндөн бери могу 4 блоктун экинчи этажын бүтүп, үчүнчү этажга көтөрүлүп атышат. Күнүгүсүн күнүгө ар бири коюлган жумушка акты скрытый работа дейбиз, көмүскө иштерин актыга кол коюшуп, анан кийинки жумушка өтүп кетебиз. Курулуштун сапаты тыкыр көзөмөлдөнүүдө. Буга чейин бетон тартыштыгынан иш ыргагы кечеңдеген. Эми ал көйгөй чечилип, Нарын шаарына жакын аймакта бетон чыгаруучу завод курулуп ишке кирди. Завод менен бетонду үзгүлтүксүз камсыздап туруу келишими түзүлдү. Жумушчулар жетиштүү. Эртаман 8-де башланады. Жумуш эртең менен таңкы саат 8-де башталат. Бардык техникалык коопсуздуктарды сактоо менен иш жүрүп жатат. Керектүү шартты түзүп беришкен. Айлыктан маселе жок, өз убагында алабыз. Biz kaçan desek şunda beradi. Oylıktan problemi yok umuman. Жалпы 216 баатүрлүү турак жайдын 72си бир бөлмөлүү. Дагы ошончодон 2 жана 3 бөлмөлүү болот. Унаа токтотуучу жайы, балдар ойноочу аянтча сыяктуу шарты менен бүткөрүлөт. Калкты турак жай менен камсыз кылуу үчүн салынып жаткан үйлөргө 740 миллион сом жумшалат. Белгилей кетсек, Нарын облусу боюнча 800гө жакын жаран үй алуу үчүн кезекте турат. Нарын шаарындагы ипотекалык үйлөрдөн тышкары Кочкордо 200 баатүрлүү турак жай салынууда. Норuz Абылаев, Нарын жаңылыктары. Нарын облусунун өнүктүрүү аракеттери, облустагы туризм, маданият, спорт, экология жаатындагы көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору Борбордук Азия университетиндеги конференцияда талкууланды. Анда 20дан ашык көйгөйлөр айтылып, арасынан эң маанилүү болгон 8 гана долбоор кабыл алынды. Эми аларды чечүү үчүн ар бирине $6,5 миң акча бөлүнөт. Теманы кабарчыбыз улайт. Конференцияда бекбекей шырылдаң ырлары, унутта калган салт санаалар, каада салттар сыяктуу маданий баалуулуктардын сакталышы талкууланды. Учурунда актуалдуулугун жоготпогон бул каадалар эмне болуп колдонулбай калган деген суроого жооптор да айтылып, күнүмдүк жашоого кошуу жолдору каралды. Бул көйгөйдү жаштарга онлайн форматтагы кыска түшүндүрмөлөр жана видео тасмалар аркылуу жеткирүүгө болот дешүүдө. Жаш муундарга үйрөтүү максатында биз веб-сайттарды ачуу деп эсептеп атабыз. Азыркы учурда балдар телевизорго деле көңүл бөлбөй калды, китеп окубай калды. Көбүнчө азыр интернет желелеринен көп пайдаланып атат жаштар. Ошондуктан веб-сайттарды ачуу, ошого бул
ушу буюмдар тууралуу кыргызча материалдарды көп жүктөө, кыргызча жүктөп ошолордун келип чыгышы, алардын тарыхы, биздин ата бабабыз кандай пайдаланган, кандай колдонгон, ошолордун баарын веб-сайттарга кыргызча чыгарып турсак, ошондо жаңылыктарды кыргызча көбүрөөк балдар көрөбү деп атабыз. Акыркы жылдары Теңир Тоо аймагында туризм кыйла өсүш алганы менен бул талкууда меймандарды тосуп алуудагы кемчиликтер саналды. Айтсак, ички жана сырткы туристтерди кабыл алууда ыңгайлуу шарттардын жоктугу, жолдордун начардыгы, кооз жайлардын айрымдарындагы жарыктын жоктугу өңдүү бир топ маселелер ортого салынды. Туризм тармагындагы көйгөйлөрдү алып чыктык. Анын ичинен бул туризмдеги жанагы сервистик коскоо, сервистин начарлыгын алып чыктык. Туризмде ошол аксап атат, маркетинг аксап атат туризмде. Андан тышкары бизде кышкы туризм жакшы колго алынбай атат. Кышкы туризм такыр эле жок болуп атат. Ошол туризм тармагынын өкүлдөрүн окутуу боюнча проблемаларды алып чыгып атабыз. Гидтерди даярдоо деген да проблемалар. Ошо эң негизги проблемалар ушулар болду да. Жогорудагыдай ар тармактагы көйгөйлөр Борбордук Азия университетиндеги конференцияда талкууланды. Бул чогулушта Нарын облусунун өнүгүүсүнө багытталган илимий изилдөө жана өнүктүрүү долбоорлору каралган. Иш-чаранын алкагында региондогу негизги өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн аныктоого, дисциплиналар аралык кызматташтык өнүктүрүүгө жана каржылоо үчүн конкурстук илимий долбоорлордун сунуштарын иштеп чыгууга басым жасалды. Starting from education, culture, tourism. Бүгүнкү жолугушуудагы көйгөйлөр жөнүндө биздин маалыматтар бар болчу. Бирок биз бул жолу чечүү жолдорун карадык. Азыркы учурдагы биздеги $60,000 акчабызды дал ушул нарын жергесин өнүктүрүүгө жумшабыз келип уюштурдук. Анткени бул жакта потенциал абдан жогору. We know those problems. We knew everybody who came know the problems. Маалымат иретинде айтсак, конференциядагы сунушталган 20 чукул долбоордун арасынан 20 гана долбоор кабыл алынып каржыланат. Булардын ар бирине $6,500 каражат бөлүнөт. Бирок мындай кадам жаңы гана башталып жаткандыктан бөлүнгөн акчалар жетишсиз болот. Алдыда каржылоо иштери уланат дешти уюштуруучулар. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Нарын филиалы тарабынан жыл башынан бери ОСАГО полисинин негизинде 5 айдоочуга 500 000 сомго чейин төлөм жүргүзүлдү. Алардын экөөнө бүгүн сертификаттар тапшырылды. Берилген сертификаттардын бири 30 000 сомдук болсо, экинчиси 77 000 сомдук. Тема боюнча Эсенбек Сталбек уулу улантат. Эми аксакал мындан кийин кырсык болбосун. Колуна 30 000 сомдук сертификат алып жаткан Мамбет Жунус Гермакунов ат башынын Калин айылынан. Ага 30 000 сомдун берилип жаткан себеби анын бир баш жылкысын Бишкек Нарын Торгорт авто жолунан чет элдик унаа сүзүп кеткен. Мындан улам өлгөн жылкынын жарым жартылай баасын мамлекеттик камсыздандыруу уюму төлөп берүүдө. Себеби жылкыны сүзүп алган унаанын ОСАГО полиси бар болгондуктан бул иш жүзөгө ашырылууда. Жайлоодо болчу жылкым. Анан малчым жол жекесинде болчу да. Аны тушап коюптур. Аны ошол уйгурга тай экен, аны сүзүп кетип жанында таңачта туруп, аны ушага жибериптир да, сонда камсыздан сүзүп алды эмди. Аны булар бизде Азамат деген баатыр бала бар экен, ошол барып, аны ушинтип абыскалык төлөп бериш керек деп аны төлөп атат. Камсыздандыралы болгон убакытыбыз. Мен мындай ошентип калдым, ишенип калдым. Мен барган тамымды, машинамды камсыздандырам. Элге да айтам. Айдарбек, сиздики дагы ушул Ал эми 77 000 сомдук сертификат алып жаткан Айдарбек Исенканов мындан бир нече апта мурун өз унаасы менен кырсыкка учураган. Жыйынтыгында ал күнөөлүү деп табылып, жабыркаган тараптын унасын оңдотуп берүүгө милдеттен. Керек, мен элге айтат элем. Ой, тобокелге ассамблея кебире, ай, мага антысын чабайм, биз деп албайм. Керек болсо 2 000 сомдой төктүм бир жылга. 2 000 сом 77 000 алып атпайм. Пайдасын этип атпайбы. Кырсык болбосун. Болбой эле койсун. Болот деп ким ойлойт? Бир күн болот экен да. Ошо болом мен. Расым, чоң рахмат. Мына ушул транспорт каражаттарын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу полисин алгандардын саны күн санап өсүүдө. Себеби 1-июлдан тарта бул полиси жок жүргөн айдоочуларга айып пул салынат. 1-июлду карабастан келип аткандар көп да.
камсыздандырып атышат. Биздин дагы ошого жараша биз дагы ушул ар бир областтын райондук центрларына 2ден ошол машиналарды камсыздандыруу түйүндөрдү ачканбыз. Точка продаж деп коет, ошолорду ачканбыз. Бүгүнкү күндө область боюнча жакшы жыйынтыктар болуп атат, ОСАГО боюнча. Ал эми бул полистин арты менен жыл башынан бери Нарын облусу боюнча 5 адамга төлөм жүргүзүлгөн. Берилген каражаттын жалпы суммасы 500 000 сомго чукул каражатты түзүп, эң көп берилгени 100 000 сомдон ашыкты түзөт. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Жаңы окуу жылындагы 12 жылдык билим берүү системасына даярдыктар кызууланууда. Сатыбалдин Аматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кесипке даярдоо борбору облустагы кыргыз тили жана адабияты, математика мугалимдерин жана мектеп директорун окуудан өткөрүп, даярдыктарды жүргүзүшүүдө. Иш-чарада катышуучулар 12 жылдык билим берүү системасындагы көйгөйлөрдү ортого салып, жаңылануулар, жаңы кадамдар жана пландар тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп, кемчиликтерди боюнча сунуштарын айтышты. Белгилей кетсек, билим берүүдөгү соңку өзгөрүүлөр жаңы багытка кадамдоо агартуучулардын билим сапатын жакшыртууга багытталган демилгелери жаралып, мугалимдердин билим деңгээли жогорулайт. Мындан сырткары сабак өтүүнүн колдонмо методикалары жаңыртылып, ресурстарды эффективдүү пайдалануу менен балдарга билим берилет. Биз курстун жүрүшүндө мугалимдерден суроолор түшкөн, ар кандай көз караштарды айткан, корку кооптонууларды айткан, анан ошолорго бир методикалык багыт берүү максатында ушул иш-чараны өтүп жатабыз. Иш-чара, мен ойлойм, өзүнүн бир жемишин эми келечекте берет болуш керек, бирок максатына жетти деп. Мээнет менен жыйналган нан анын даамы да баркы да өзгөчө. Жөнөкөй кесип аркалап өз үй бүлөсүн жана коомду багып жаткан катардагы эмгекчилер чыныгы баатырлар. Алар тоодой эмгек кылып, мамлекетке да өз салымын кошуп келишет. Мына ошол көрүнбөгөн, бирок баалуу салымдардын ээлери жөнөкөй каармандарыбыз. Алардын айрымдары менен кабарчыбыз Гулира Туратбекова таанышып келди. Бир сындырымнан балдардын татыктуу билим алышына тирек. Чынара Абылмажинованын колунан даярдалган тамактарды окуучулар калтырбай жешет. Витаминдүү жана даамдуу тамак аштардын тизмеси күн мурун даярдалып, жумуш таң эрте 7-де башталат. 600гө жакын окуучуга компот, нан жана ысык тамак 9:30да даяр болушу шарт. 30 жылдан ашык мектепте ашпозчу болуп эмгектенген каарманыбыз балдарды жана өз жумушун сүйгөн кесипкөй адис. Кадимки күнүмдүк турмушта эмгеги бааланбаса да, өз иши менен миңдеген бөбөктөрдүн жүрөгүн жылытып, саламаттыгына кам көргөн жашоонун чыныгы баатыры. Экиси менен келет, эртең менен 270 бала келет, түштөн кийин 240 бала келет. Ошондой балдар келип кетишет. Повар болуп иштегениме мен бул жерге баш аяк стажым 38 жыл болуп калды. 38 жылда 25-28 жыл болуп калды бияктан иштегениме. Буюрса жакшы. Бул ашпозчу болуп иштеш деле кыйын. Эртең менен келип баягы балдар ушу тамагыбызды мактап жактап ичип кетсеби дейбиз. Бияктын суусу эскилиги жеткенине байланыштуу бияктан жаңы суу тартканга неме болуп атат, сугатка. Ал эми Анарбек таң аткандан тарта Нарын шаарындагы 64 аймагындагы сквердеги карагайларга суу жеткире албай убара. Эски сугатканалы жарактан чыккандыгына байланыштуу жаңысын казып арык салып жатат. Бул жердеги 2-3 чакан скверди жашылдандыруу жоопкерчилиги милдеттендирилген. Баладай камкордукту талап кылган көчөттөргө сугат суу эле эмес, мээрим сүйүү дагы өзгөчө маанилүү. Көчөт тигиш оңой болуп калат. Бул жумуш эме боюнча жоопкерчилик биздин мойнубузда. Муну баладай караш керек болуп калат. Баланы кандай карасак, биз да ошондой караганга туура келип калат. Иштеген 10 жыл болду. 10 жылдан бери ушул участоктарды карайбыз. 64 участогу эмелерибиз да көбөйдү, сугарышы жерлерибиз дагы ошонун баарына жетишкенге аракет кылабыз. 2 күндө бирден сугарып турабыз, жер кургап кетпеш үчүн, күнгө
күнү ысып атпай ошого байланыштуу 2 күндө бирден сугарып калып атабыз. Күнү ошонмой да сугатканды. Биягын сугарып кесигичекте тиягы кургап кетет. Тиягын сугарып келсекте биягы кургап кете берет да. Мына ушундай көзгө көрүнбөс, бирок тоодо эмгек кылган катардагы каармандардын талыкпаган мээнети өлкөнү өнүктүрүп, калктын жашоо шартын жакшыртып келет. Алардын ток пейилдиги, ак жүрөктүгү жана көркөм дүйнөсү башкаларга үлгү болуп, жашоо таразасын тең салмакта кармап турат дешет таанышмандар. Гүлнара Туратбекова, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары. Кырк 47 жыл агартуу тармагында үзгүлтүксүз эмгектенген оруктун ардагери Асанбай Акынбай уулу Нарын районунун Дөбөлү айылында жашап күн кечирүүдө. 17 жашында Нарын педагогикалык окуу жайынан 5 айлык мугалимдерди даярдоо курсунан окуп, математика мугалими болуп эмгек жолун баштаган. Мектеп директорунун орун басары, окуу бөлүмүнүн башчысы. Мектеп директору болуп иштеп, балдарды татыктуу тарбиялоого салым кошкон. Жубайы экөө 11 баланы татыктуу тарбиялап өстүргөн. Каарманыбыз тууралуу кененирээк кийинки сюжетте кеп болот. Бул кишилерден үлгү алышыбыз керек. Ар бир эмне экен, ким экенин окуш керек. Бир кылым өмүр сүрүп балдардын төрүндө дөөлөттүү карлыкта күн кечирип жаткан оруктун ардагери Асанбай атаны айылдаштары урматтап, кадырлап турушат. Бүгүн Өмүр Токтосунов аттындагы жалпы билим берүүчү орто мектептин мугалимдери окуучулар менен бирге атанын акыбалын сурап учурашканы келишкен. Ардагер мугалим катары мектеп менен дайыма байланышта болуп келген каарманыбыз акыркы 1 жылдан бери ноокастап үйдө болууда. Атам өмүр бою агартуу тармагында иштеп келген. 1990-жылы ардактуу эс алууга чыккан. Андан кийин өзүнүн чарбачылыгы менен алектенип небере чөбөрөлөрүнө акыл насаатын айтып, батасын берип турган. Биз атабыз менен сыймыктанабыз. Атабыз болсо Кудай жакшы көргөн киши экен. Жүздүн тамагын ичип отурат азыр. Мектептин окуучу балдар экен. Сиз менен учурашабыз деп келишип турат. Оруктун ардагери Асанбай Акынбай уулу Нарын районунун Дөбөлү айылында жарык дүйнөгө келген. 7 жылдык мектепти бүткөндөн кийин Нарын шаарындагы Нарын педагогикалык окуу жайынан 5 айлык мугалимдерди даярдоо курсунан окуп, 17 жашына билим алып чыгат. Математика мугалими катары эмгек жолун баштап, кийин Кеңеш, Лейлин, Четнура айылындагы мектептерде окуу бөлүмүнүн башчысы, Эки Нарын, Лахол айылындагы мектептерде директорлук кызматтарды аркалаган. Эң жакшы сапаты абдан жөнөкөй, боорукер, кең пейил, жакшы адам эле. Анан биз бала кезде айтып коелу эле, эч качан калп айтпагыла, ууру кылбагыла, ушак сүйлөбөгүлө, улууну урматтап, кичүүнү сыйлагыла, төбөңөр канча көккө жеткен сайын ылдый болуп тургула дечү, жөнөкөй болгула депчи. Ошондой жакшы тарбиясын, насаатын берген атам. Ошол тарбия менен чоңойдук, өстүк. Биз атабызга абдан ыраазыбыз. Ушундай атабыз дүйнөдөгү эң жакшы ата биз үчүн. Чоң ата, мен сиз менен жакшы көрөм, мен сиз менен сыймыктанам. Агартуу тармагына жарым кылымга чукул эмгегин арнап, ардактуу эс алууга чыккан. Эс алуудан кийин да мектеп менен байланышын үзбөй, жаш кадрларга насаатчы катары жардам берип турган. Анын эмгеги унутулбаш үчүн Дөбөлү айылындагы мектепте класс кабинети ачылып, эмгектеги өтөгөн баардык жетишкендиктери чагылдырылган. Агайдын эмгеги ушу мугалимдерди мурунку муундун айтымында ушундай абдан билимин абдан баалашат да. Билими абдан күчтүү, окуучуларга берген билими абдан күчтүү болчу деп, адамдык сапаты аябай жогору агай. Агайдын атында ошо эмгегин баалап, балдары өзүнүн 2011-жылы мектепке өзүнүн атында кабинет ачып беришкен. Буга жылда балдары андан сырткары мектепке дагы көмөкчү болуп турушат. Каарманыбыздын согуш учурунда оор күндөрдө жана кийинки мезгилде өтөгөн эмгеги жогору бааланып, 2 жолу эмгектин каарманы медалы менен сыйланган. Эл агартуунун атылештиги, ага окутуучу сыйлыктардын ээси, 2 жолу Дөбөлү айылдык кеңешинин депутаты болгон. Максат Абдурахманов, Бексултан Жолдошбеков, Мирзат Муталипова, Нарын жаңылыктары.
Нарын районунун Дөбөл айылындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналып маданий иш-чара өткөрүлдү. Анда мектеп окуучулары улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына арналып тургузулган эстелик алдына гүл чабар коюшуп, даңктуу аталарыбыздын басып өткөн жолун эскеришти. Мектеп мугалимдери кандуу согуш элге кандай азап тозок тартуулагандыгы тууралуу баяндамаларды жасашты. Окуучулар кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде даярдалган монологдорду айтышып, сахналаштырылган оюн зоокторду тартуулашты. Андан сырткары мугалимдер тарабынан айылдан кан майданга аттанган аталарга Советтер Союзунун баатырларына арналып уюштурулган сүрөт көргөзмөлөр айыл тургундарына тааныштырылды. Батырларды эскерүү. Бул башка Совет элинде эле кыргыздардан дагы, кыргыздардын уул кыздары дагы ошол жеңишке чоң салымдарды кошкон. Алардын ысымдарын, алардын эрдигин үйрөтүү үчүн дагы ошол окуучуларга сабак болсун деп өттүк да. Анан бир эле бул тарыхты эскерүү эмес, ошол элдин эрдигин урматтоо үчүн, сыйлоо үчүн, жаш муундарды ошол патриоттуулукка үйрөтүү үчүн ушундай мааракени өткөзүп белгилеп отурабыз да. Ушуну менен кезектеги Нарын жаңылыктар маалымат топтому соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Амандыкта көрүшөлү.